терезеден кирип коридорду ачкан кезде ар жак көрүнбөй калыптыр уже. Кичек балдар түшүрүп атканда уже үстүнө чыккандан кийин мага билинди да. 3-этаждагылар чыга албай калыптыр да. Өкүнүчтүү да алчы. Аял башын жарып салган болгон. 15 ноябрь күнү таңкы саат 6:30 чамасында дал ушул көп кабаттуу турак жайдан өрт чыккан. Бул жерге нөмөт өтөп жаткан дал ушул эки кызматкер жеринен келип, тынч уйкуда жаткан бир нече адамды өмүрүн сактап калууга жетишкен. Окуя боюнча чакырык түшкөн ошол аймакта кызмат өтөп жүргөн милиция кызматкерлери биринчи болуп жетип келип, тез арада жашоочуларды эвакуациялоо иштерин башташкан. Кызмат өтөө учурунда эртең менен таңгамаңдылыкка 6 чамасында бизге радио станция 102 аркылуу вызов түшкөн. Пожар деген чыгыңыз айтматош 15 тарихинде пожар болуп жатат депчи. Келген маалында эле маалымат такталды, ушул жерде пожар болот деп түтүндөн болуп. Андан кийин ошо 3-этаждагылар чыга албай калыптыр да. 3-этаждагылар чыга албай калгандыктан Каразак жолдон эме өтүп бараттыр. Зелен хост машинасы чыгып өтөт. Ушулар токтотуп бирок айдап киргизип, анан бул жака пожарниктер өртөөчү жол өткөнгө проезд жок болуп калып. Тигин лестницасы бар экен, лестницасын алып түшүп. Биринчи эле адамдын өмүрү биз үчүн милиция адамдын өмүрү биринчи орунда тургандыктан жаш балдар айнекте турат, сразу эле жаш балдарга коюп, ошо кичекей балдарды алып түшүп жардам көрсөттүк, биринчи жардам. МЧС кызматкерлери менен УКСМ кызматкерлери өрт учурунда элдерге жарандарга кызматын жасап атат. Жакта жаш балдар бар окшойт, ошол себептен мынакей УКСМ кызматкери чыгып шатында 3-этаждан азыр балдарды алып түшкөн. Мынакей бирөөнүн балдары болсо да УКСМ кызматкерлери өзүнүн жанын, бирөөнүн жанын тобокелдиге салып элге кызматын аткарып атат. Адамдын өмүрү биринчи орунда тургандыктан биринчи тобокелдиге ушундай коркуу сезим эле болуп калды. Ушуну түшүрүшкө кандай түшүрүп калабыз деп ойдо эле. Күндүк кызматыбызды аткардык да, өзүнүн жеке милдетибизди. Уктап аткан адамдар да бар экен бул жакта. Айнектерин такылап, 80 жаштагы апа да бар экен. Аларды алып түштүк. Биз алып түшкөн адам биякта мүмкүнчүлүгү чектелген адам да бар экен. Ал мен 5-6 бул жактан куткардык. Анын арт жагынан дагы менен алып чыктык да. 2-3 адамдычы. Анан башка менин да кесиптештерим да келип калды. Ошолар менен чогуу баардыгыбыз жапа киришип. Үстүнө мындай жерде жүргөндө билинген жок да. Үстүнөн эле каптапчы. Анан кийин кичек балдар түшүрүп атканда уже үстүнө чыккандан кийин мага билинди да. Биз тамак атышып уже дем жетпейчи. Анан кийин ошо батыраак кыймылдайлы бияктан эртерээк алып түшүш керек болуп бат. Ичинде болчумун мен, ичинде ачып коридорду ачканда ошо терезеден кирип коридорду ачкан кезде ар жак көрүнбөй калыптыр уже. Түтүн каптап. Ал жакта кичинекей балдарды, майып адамдарды алып чыгып, ошо кызматташма алып берип жаттым. Жакта 3-этажда инвалид бар экен. Ошол инвалидди будто баспайт окшойт. Ошол себептен УКСМ кызматкерлери жардам көрсөтүп алып чыкты мынакей. Подъезд менен алып түшүүгө мүмкүн болгон жок. Биз терезе менен кирип, эшикти ачканда эле коридордон уже чыкканга мүмкүнчүлүк жок болуп калыптыр. Аякты аябай түтүн каптап, бөлмөлөргө чейин кирип, ушундай уланып, адамдын өмүрү башында айтып кеткендей биринчи орунда тургандыктан өз өмүрүбүздү аябыздан алардын өмүрүн сактоого аракет кылдык. Түнкү нөмөт, күндүзгү нөмөт алмашып иштеп турабыз. Иштегениме 1,5 жылдан ашып калды. Мындай чакыруулар көп болот. Бардыгына барып жетишип, адамдарга, жарандарга колдон келген аракет жасап, кызмат көрсөткөнгө аракет жасайбыз.
Жыйынтыгында бир нече адамдын өмүрүн сактап калган милиционерлер Аманкул Абдыкыл уулу менен Максат Кубанычбек уулуна жетекчилиги тарабынан атайын сыйлыктар тапшырылды. Бүгүнкү күндө дагы бул кызматкерлер коомдук коопсуздукту камсыздап, өзүнө бөлүнгөн аймакта иш алып барууда. Белгилей кетсек, милиция кызматкерлери бир гана өрт коопсуздугу эмес, адамдардын тынч жашоосу жана мыйзамдуулукту ошондой эле тынчтыкты сактап келет. Бүгүнкү күндө дал ушул милиция кызматкерлеринин аркасында элдин тынч жашоосу ошондой эле мыйзамдуулук орнодо. Түнкү кызмат өтө ар кандай случайлар болот. Түздөгү кызматынан чакырыктар келип түшөт, ар кандай чакыруулар келет жарандарыбыздан. Жол кыймылын одоно бускандар катталат. Кафе клубтарда мушташып, чуулгандар бар арасында. Түнү менен ушу түздөгү кызматтан чакырууларды тейлейбиз. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо менен иш алып барабыз. Бул кызматты аркалап келгениме 6 жыл болду. 6 жыл болуп калды. Бул милиция кызматын тандаган себеби жарандар менен көбүрөөк ушу кичинекей кристианлер мечта да. 127, 124. Понятно. Что боюнча биз комитетке кыймай коюңузчу. Вызов түшөт бизге ар кандай вызовторчу. Алардын арасынан эстен кеткис бир вызов болгон. Өкүнүчтүү да алчы. Үй бүлөсүн семейный насилие түшкөн да. Барган малда ушу атасы мас, кичинекей балдардын көзүнчө аялдын башын жанып салган болгон. Ушундай мыкачылык менен ушу бизди көрүп алып качкан убагына ушу менен артынан барып кубалап аны кармап. Аянычтуу окуялар менен бүткөн учурларда кездешпей калат экен да. Өзүнө кол салган учурлар да болот. Аны кол бизди көрүп баштайт кол салган депчи. Аны токтотуп калган учурларда көп кездешет. Учурда милиция кызматкерлеринин бул окуясы бир гана мисал катары келтирсек болот. Буга чейин дагы патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан ооруканага жетпей, жол тыгынында турган же башка дагы учурларда жөнөкөй жарандарга жардам колун сунган учурлар дагы болуп келет. Муну менен айрым милиционерлер Ички иштер министрлигинин башка кызматкерлерине үлгү көрсөтүүдө. Дастан Жолдошев, Жайнагүл Темиркул кызы, 7 канал.